Адахан Мадумаровдун уулу ишкерди алдап, документи жок кафени кантип сатууну аракет кылган. Алдыдан Нурмухамед Мадумаровдун чуулгандуу иши тууралуу айтып беребиз. 2017 жылдары майыптыгы бар атын атагысы келбеген жабырлануучу өзүнүн балдарынын келечегин ойлоп борборубуздагы үйүн сатат. Ал акча жөн эле жата бербестен бизнес үчүн колдонулмак болчу. Жакшылыктан үмүт кылган жабырлануучу софра тамактануучу жайдын сатылып жатканын жарнамадан көрүп калат. Кафенин ээсимин деп өзүн тааныштырган адам менен телефон аркылуу байланышат. Ошентип баягы эки тарап бизнести алып сатуу ишин талкуулоо үчүн жолугушат. Кафенин ээсимин деген адам Адахан Мадумаровдун уулу болуп чыгат. Алгачкы жолугушууда эле Нурмухамед Мадумаров тамактануучу жайдын ээси экенин тастыктаган документтерин көрсөтүп бере албай коет. Софра кафеси ошол убакытта иштеп жаткан. Биз барганда кардарлары бар болчу. Риэлторлор бизге ошол кафени көрсөтүштү. Андан кийин биз Нурмухамед менен жолуктук. Биз капыстан эле жолугуп калган үчүн эч кандай документ албаганын түшүндүрдү. Бирок келишим түзүп жатканда бардык тастыктоочу кагаздар болот деп ишендирди. Нурмухамед Мадумаровдун чынчылдыгына ишенген жабырлануучу эч нерседен кабары жок эле сатып алуу иштерин баштайт. Документи жок болсо эмнеге келишим түзүп жатканда дароо баштаткан жок дейсизби? Анткени Мадумаров деген фамилия жабырлануучуну жакшы жакка үмүттөндүргөн. Бардык келишимдерге кол коюлуп бүткөндөн кийин 3 ай жабырлануучу өзүнүн үй бүлөсү менен тамактануучу жайды иштеткен. Ал эми Нурмухамед Мадумаров болсо жабырлануучудан акча алып турган. Ошентип колунда кафенин эч кандай документи жок эле чоң суммадагы каражатты кымырып койгону белгилүү болгон. Акырында жабырлануучунун сабыры түгөнүп, иш башка өңүттө улана баштайт. Мен укук коргоо органдарына кайрылганымда мага мындай кафе такыр жок экенин айтышты. Ошентип 3 айдын аралыгында Нурмухамед апам ооруп жатат, тиги көйгөйүм чыкты, буга акча керек болуп жатат деп эле сурай берди. Мен ошондо бардык документтер даяр болгондо калган сумманы беребиз деп айттым. Бул аралыкта биз ага жалпы $23,000 бердик. Риэлторлорго дагы $4,000 карматканбыз. Анын баарын Нурмухамед өзү алганын тастыктаган түшүнүк катында колу менен турат. 3 ай өткөндөн кийин эч кандай кафе болбогонун тастыктаган документтерин көрсөтө албаган учурда мурдагы берген акчаларды сурай баштадык. Ал болсо жок, кафени саткан соң акчаңды кайтарып берем деди. Акыры Нурмухамед менен жолукмай болдук. Ал жанына күзөтчүлөрү менен чогуу келиптир. Ал жакта чыр чыгып райондук ички иштер бөлүмүнө барып арыз жаздым. Ошентип иштин өңүтү кадимки алдамчылык экени айкын болот. Нурмухамед Мадумаровдун колунда болгону жер тилкеси жана имараты бар экенин тастыктаган документтер болгон. Тилекке каршы ал документтер дагы Мадумаровдун уулунун атына жазылган эмес. Жада калса мекеменин реестриге катталбай, юридикалык жак катары түзмө-түз болбогону аныкталган. Ошол 3 ай аралыгында Нурмухамедке ишенгем, анткени анын Мадумаров фамилиясы белгилүү болгондуктан кимдин уулу экенин билгем да. Биз документи жок экен деп Лелин райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазганыбызда футбол тобундай тепкелешип ар кайсы тараптарга жөнөтүп жатышты. Ал жактан дагы мындай кафе жок экенин айтышты. Акырында кафе болбосо кайдагы документ болмок эле, оозуңарды жаап кете бергиле дешти. Бүттү, ошону менен бул ишти архивге кетиришти. Мен биринчи арыз жазганымдан бери 3 жыл өтүп кетиптир. Көрсө булар ишти жаап коюуну сүйлөшүп алышканбы же мөөнөтү бүтсө иш каралбайт дешкенби, иши кылып бул ишти созуп келишти. Деген менен жабырлануучунун укук коргоо органдарына кайрылуусу кандайдыр бир жол менен адилеттикти орнотуу аракети майнапсыз болгон. Милиция бөлүмү арыз берүү мөөнөтү бүткүчө ишти атайылап создуктура бергендей тур болгон. Кудай жалгап жабырлануучунун колунда Нурмухамед Мадумаровго белгилүү бир сумманы бөлүп которгонун тастыктаган бардык квитанциялары жана башка документтери сакталып турган. Ошентип 2025 жылы кайрадан жазылган арыз туура чечим болгон. Ошентип убакыт өткөндөн кийин кандайдыр бир чындыкка жетем го деген максатта кайрадан арыз жаздым. Мунусунда менин үнүмдү уккандар болду, адилеттүүлүк орноду десем болот. Азыркы учурда менин көйгөйүмдү чечүү үчүн тергөө иштери уланып жатат. Ал эми Нурмухамед Мадумаров болсо козголгон иштин натыйжасында өзүнүн автоунаасын берип жатат. Ал сунуштаган автоунаасы биз берген суммага жетпейт. Ошентсе дагы кайрадан бөлүп болсо дагы акчам кайтарылып жатканына кубанып жатам. Жабырлануучунун окуясы ак эмгеги менен иштеп жүргөндөргө чоң сабак болушу керек. Бизнес баштайм деген адамдар экинчи тараптын бардык мыйзамдуу документтерин талап кылышы шарт. Эгерде бир эле документи көрсөтүлбөй төлөм аткарылса, анда жогорудагыдай көйгөй жаралышы мүмкүн. Ушул сыяктуу Нурмухамед Мадумаровдон жапа чеккендер болсо, укук коргоо органдарына кайрылып арыз жазсаңыздар болот.